Кутман күнүңүздөр менен. Урматтуу кесиптештер, бүгүн сиздер менен математикалык сабаттуулук ал эмнени текшерет, окуучунун кайсы көндүмүн текшерет, математикалык сабаттуулукту баалоонун модели кандай деген суроолорго жооп берип көрөбүз. Математикалык сабаттуулук бул окуучулардын математикалык ой жүгүртүүсүн жана реалдуу дүйнөнүн ар кандай контексттеринде математикалык билимдерди колдонуу, формулировкалоо, чечмелөө жөндөмү катары аныкталат. Бул жерде басым ой жүгүртүү, формулировкалоо, математиканы колдонуу жана чечмелөө жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасалат. Келечекке даяр болуу жана белгисиз маселелерди чечүү үчүн окуучулар алган билимдери жана өз билимдерин колдонушу керек экен деген идеяга дал келет. Андан тышкары концепцияларды, процедураларды жана фактыларды түшүнүү маанилүүлүгү баса белгиленет. Окуучулар кубулуштарды түшүндүрүү жана божомолдоо үчүн куралдарды колдонушат. Бул аныктама математиканы үйрөнүү максатын түшүндүрөт. Же болбосо окуучуларга негиздүү чечимдерди кабыл алуу жана 21-кылымдын конструктивдүү, активдүү жана ой жүгүрткөн жарандары болууга жардам бере алат. Демек, математикалык билим берүү окуучулардын көйгөйлөрдү активдүү чечүү жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталган. Сиздер көрүп турган ЭКОнун кабыл алган математикалык сабаттуулуктун аныктамасы же болбосо Пизанын математикалык моделинде чагылдырылган. Мында 4 предметтик область кирет: сан, белгисиздик жана маалыматтар, кээде аныксыздык деп да айтабыз, өзгөрмөлөр жана көз карандылыктар, мейкиндик жана форма. Бул областтар инсандык, жеке, кесиптик, социалдык жана илимий контексттерде берилген көйгөйлөрдү чечүү аркылуу бааланат. Моделдин алкагында математикалык ой жүгүртүү математикалык сабаттуулуктун негизи катары каралат. Негизги математикалык процесстер болуп, формулировкалоо, колдонуу, чечмелөө жана баалоо саналат. Математикалык ой жүгүртүү маселелерди чечүүдө айрыкча формулировкалоо баскычында чечүүчү роль ойнойт. Математиканы үйрөнүүдөн тышкары, ал сандык маалымат менен байланышкан социалдык маселелерге карата активдүү жарандык позицияны калыптандырууда кеңири колдонулат. Пиза 15 жаштагы окуучулар математикалык ой жүгүртүп, чыныгы дүйнөдөгү кырдаалдарда жана маселелерде түрдүү кыйынчылыктарга туш болгондо математиканы канчалык жакшы колдоно алаарын баалайт. Демек, бул модель Пиза 22-жылдын математикалык сабаттуулукту текшерүүдөгү модель болуп кабыл алынган, ошондой эле 21-кылымдын 8 көндүмүн аныктайт. Айрыкча математика үчүн актуалдуу бул көндүмдөр математика билимин натыйжасы гана болуп саналат. Математикалык сабаттуулук турмушта. Сиздер көрүп тургандай, албетте, күнүмдүк жашоодо бир күнүбүз математикасыз өтпөйт. Келиңиз, күнүмдүк жашоодо кездешкен мисалдарга токтолуп кетели. Дүкөндөрдөгү арзандатуулар. Бир буюм дүкөндө $100 турат. Ал 20% арзандатылганын элестетиңиз. Буюм үчүн канча төлөйсүз? Ресторанда эсепти бөлүү. Сиз досторуңуз менен ресторанда тамактанып, эсепти бирдей бөлүштүрүүнү чечтиңиз. Эсеп 2050 сом болду. Жана сиз 4 адамсыз. Ар бириңер канча сомдон төлөшүңөр керек? Саякатка чыгуу. Эгерде сиз машинанын саатына 60 км ылдамдыкта айдап жатсаңыз, жана көздөгөн жериңизге чейинки аралык 180 км болсо, сиздин сапарыңыз канча убакытка созулат? Көлөмдү эсептөө. Караңыз, сизге туугандарыңыз аквариум белек берди. Анын узундугу 80 см, турасы 40 см жана бийиктиги 30 см. Аквариумду толтуруу үчүн канча суу керектелет? Пайыздык эсептөө.
Сиз 5% жылдык үстөк менен $1000 банк эсебиңиз болсо, жылдын аягында канча акча аласыз? Конок күтүү 20 000 сомуңуз бар. Коноктор үчүн кандай дасторкон жасайсыз? Эмнелерди сатып аласыз? Акчаны кандай жеткиресиз? Продуктуну тизмелейсиз, дүкөндөрдөгү бааларды салыштырасыз. Кайсы тамактар пайдалуу, конокторго жага турганын жана баасынын ыңгайлуулугун анализдейсиз. Жана башка ушул сыяктуу. Мына ушул сыяктуу маселелерди чече билүү математикалык сабаттуулуктун жөнөкөй мисалдары деп айтууга болот. Бул бир нече мисалдар, бирок күнүмдүк жашоодо көйгөйлөр ар кандай болушу мүмкүн. Алар стандарттуу эмес болушу мүмкүн. Демек, ар бир адамдын өзүнүн күнүмдүк режимин пландоодон баштап, жеке, үй бүлөлүк, кесиптик чөйрөсүндө туш болгон маселелерди чечүүдө математикалык сабаттуулук зарыл экен деп түшүнөбүз. Эми математикалык мазмун. Биз мектепте кайсы мазмунду окутабыз, же болбосо эмнени окутабыз деп айталы. Бул сандар, мекиндик жана форма, аныксыздыктар жана берилгендер, өзгөрүлмөлөр жана функциялар, өзгөрүлмөлөр, көз карандылыктар деп айтабыз. Мына ушул мазмун биздин 1-класстан баштап жогорку класска чейин толук ушул мазмунун чегинде математика предмети окутулат. Мазмун жана контекстке кийинки сабакта токтолуп кетебиз. Бул математикалык мазмун мамлекеттик билим берүү стандартынын предметтик стандартында көрсөтүлгөн мазмундук тилке менен дал келет. Тактап айта турган болсок, сан мазмуну предметтик стандарттагы сандар, туйнтмалар тилкесине жана эсептөөчүлүк компетенттүүлүгүнө дал келип, арифметика 5-6 класстын программасында берилет. Мекиндик жана форма мазмуну бул биздин геометрия. Жөнөкөй фигуралардан баштап геометриялык жакындоолорго чейин түрдүү контекстеги маселелерди камтыйт. Келиңиздер мисал катарында карап кетсек, сиздин бөлмөңүздүн полуна ламинат төшөө керек дейли. Ламинаттын кутусунда канча чарчы метрди жаба алары көрсөтүлгөн. Бөлмөнүн аянтын эсептеп, канча куту ламинат керектигин аныктоо бул мекиндик жана форма мазмунуна карата математикалык сабаттуулукту текшерет. Бөлмөнүн дуалдарын туш кагаздар менен капташ керек дейли. Ар бир түрмөк туш кагаздын узундугу жана туурасы белгилүү. Дуалдардын аянтын эсептеп, канча түрмөк туш кагаз керектигин аныктоо да ушул категорияга кирет. Эми саякаттоо. Сиз бир шаардан экинчи шаарга саякаттап жатасыз дейли. Картаны колдонуп эң кыска жолду табуу, аралыкты жана болжолдуу саякат убактысын эсептөө бул дагы мекиндик жана форма мазмунуна тиешелүү маселе. Сиз учак менен саякаттап жатасыз дейли. Учактын учуу схемасын түшүнүү, учуу убактысын жана учуу аралыкты эсептөө дагы ушул категорияга кирет. Эми курулуш жөнүндө карап көрө турган болсок, үй курууда имараттын планын түшүнүү, бөлмөлөрдүн өлчөмдөрүн жана формаларын аныктоо, курулуш материалдарынын көлөмүн эсептөө бул мекиндик жана форма мазмунуна карата математикалык сабаттуулук. Көпүрө курууда көпүрөнүн формасын жана өлчөмдөрүн аныктоо, материалдык каражаттарды жана алардын көлөмү, мына ушул сыяктуу маселелерди айтууга болот. Ошондой эле дизайн форматында кийим тигүүдө өлчөмдөрдү алуу, үлгүлөрдү түзүү, кездеменин көлөмүн эсептөө бул мекиндик жана форма.
Ички дизайнды жасоодо дагы, мисалы бөлмөлөрдүн өлчөмдөрүн, формаларын, эмеректердин жайгашуусун пландаштыруу математикалык эсептөө болуп эсептелет. Эми күнүмдүк чыгымдарды пландоо жөнүндө карай турган болсок, бул жерде өзгөрмөлөр жана көз карандылыктар мазмунуна карата сиз мисалы студентсиз жана ай сайын белгилүү өлчөмдө стипендия аласыз. Сиздин максат стипендияңызды акылдуу колдонуу, айдын аягына чейин жетиштүү акчаңыз болушун камсыздоо. Сиздин чыгымдарыңызга тамак аш, транспорт, окуу китептери жана көңүл ачуу кирет. Эми бул өзгөрмөлөрдү аныктоо мисалы кайсы, стипендиянын өлчөмү, туруктуу өзгөрмө, тамак ашка кеткен чыгымдар, булар өзгөрүлмө, транспортко кеткен чыгымдар өзгөрүлмө, окуу китептерине кеткен чыгымдар дагы өзгөрүлмө. Булар өзгөрүп турат. Көңүл ачуу мисалы жана башка. Эми физикалык мыйзамдар жөнүндө сүйлөшүп көрсөк, физикалык мыйзамдар көбүнчө өзгөрмөлөрдүн ортосундагы көз карандылыкты сүрөттөгөн формулалар түрүндө берилет. Мисалы Ньютондун экинчи закону күчтүн массага жана ылдамданууга көз карандылыгын көрсөтөт. Эми экономика жана финансы тармагында кандай колдонобуз десек, суроо талап жана сунуш. Мисалы экономикада суроо талап жана сунуш закондору баанын суроо талапка жана сунушка көз карандылыгын сүрөттөйт. Бул жерде дагы өзгөрүлмө жөнүндө сөз болуп жатат. Финансылык моделдер акциялардын баасын, пайыздык чендерди жана башка финансылык көрсөткүчтөрдү болжолдоо үчүн колдонулат. Системаларды башкаруу. Инженердикке өзгөрмөлөр жана көз карандылыктар системаларды башкаруу үчүн колдонулат. Мисалы, роботтун кыймылын башкарууда, роботтун абалы бул өзгөрүлмө. Башкаруу сигналдарына көз каранды болуп эсептелет. Маалыматтык технологияларда, мисалы, программалоодо өзгөрмөлөр маалыматтарды сактоо үчүн колдонулат. Ал эми алгоритмдер өзгөрмөлөрдүн ортосундагы көз карандылыкты аныктайт. Генетиканы алып карай турган болсок, генетикада гендердин фенотипке көз карандылыгы изилденет. Ал эми медициналык изилдөөлөрдө дарылардын таасири дозага жана башка факторлорго көз каранды болушу мүмкүн. Социологияда, мисалы, социалдык факторлордун жүрүм-турумга көз карандылыгы изилденет. Психологияда айта турган болсок, бул стимулдардын реакцияларга көз карандылыгы. Эми биз математикалык мазмун аныксыздыктар жана берилгендер же болбосо белгисиздиктер жана маалыматтар деп айтабыз. Бул жерде предметтик стандарттагы ыктымалдуулуктар теориясы жана статистикага киришүү мазмундук тилкесине дээрлик дал келет. Эми бул жерде биз аба ырайын божомолдоо, бул татаал процесс, анткени атмосфералык шарттар ар дайым өзгөрүп турат. Метеорологдор аба ырайын болжолдоо үчүн көптөгөн маалыматтарды колдонушат. Анын ичинде температура, нымдуулук, шамалдын ылдамдыгы жана басым. Бирок маалыматтар толук жана так болбошу мүмкүн. Ошондуктан аба ырайын божомолдоодо ар дайым белгисиздик бар. Эми метеорологдор аба ырайын болжомолдоодо ар дайым ката кетириши мүмкүн экенин түшүнүү. Ошол болжолдоолордун тактыгы маалыматтардын сапатына жана көлөмүнө көз каранды экенин түшүнүү маанилүү. Маалыматтарды талдоодо, ошол эле метеорологдор маалыматтарды талдоо үчүн математикалык модельдерди жана статистикалык ыкмаларды колдонушат. Алар маалыматтардагы тенденцияларды жана үлгүлөрдү
аныктап, келечектеги аба ырайын божомолдоого аракет кылышат. Ыктымалдуулук кайсыл жеринде колдонулат десе, аба ырайын божомолдоодо алар жаан-чачындын ыктымалдыгынын пайызын эсептешет. Тобокелдиктерди баалоодо болсо, мисалы, эгерде катуу шамал боло турган болсо, анда сырттагы иш-чараларды өткөрүү коркунучу болушу мүмкүн. Мына ошолорду божомолдоого аракет кылышат. Бул мисал эмнени көрсөтөт? Белгисиздик күнүмдүк жашоодо көп кездешет. Математикалык сабаттуулук белгисиздикти түшүнүүгө жана маалыматтарды талдоого жардам берет. Ыктымалдуулук жана статистика тобокелдиктерди баалоодо пайдалуу курал болуп саналат. Эми биз сиздер менен контекст жөнүндө кеп кылабыз. Тапшырмалар адамзат жашоосундагы жеке ишмердүүлүк, социалдык, коомдук ишмердүүлүк, билим кесиптик ишмердүүлүк жана илимий ишмердүүлүктөгү кырдаалдарда берилет. Мисалы, жеке инсандык маселеси бул мен, атам, энем, же болбосо Асан, Үсөн, Айгүл, же Таеке, Таене, мына ушул сыяктуу жеке инсандык маселенин берилиши. Ошондой эле үй бүлө, класс, калк, аймак, өлкө, глобалдык, инженер, эсептөө, изилдөөчүлүк жана башка ушул жогорудагы айтылган 4 кырдаалга карата маселелер берилет. Эми биз сиздер менен машина сатып алуу, кайсы машина деген маселени 2018-жылда Пизанын ачык тапшырмасы жана ушул эле маселенин 2022-жылы колдонулган тапшырмасын анализдеп көрөбүз. Келиңиздер. Маселени окуучунун позициясында чечип, мугалим катары төмөнкү суроолорго жооп берип, анализдеп барыңыз. Керектүү учурда видеону токтотуп, маселенин чечимин таап, андан кийин мугалим катарында анализдөөңүздү сунуштайбыз. Бул тапшырмалар жөнүндө эмне айта аласыздар? Окуучулардын кайсы компетенциясын текшерип жатат? Окуучулардын математикалык процесси кандай? Тапшырмалардын деңгээли жогорулаганбы? Эгер жогоруласа, негиздеп бериңиз. Кеттик анда. Кандай машина? Анара жаңы эле айдоочулук күбөлүгүн алды жана биринчи унасын сатып алууну каалайт. Төмөнкү таблицада жергиликтүү уна сатуучу салондон тапкан 4 унанын маалыматы камтылган. Маалымат таблицада берилген. Таблицанын биринчи жолчосунда машинанын модели алар альфа, бета, гамма, дельта. Жана кийинки саптарда жылы, баасы, басып өткөн аралыгы, кыймылдаткычтын көлөмү. Суроо. Анара төмөнкү шарттардын баарына жооп берген унаны сатып алууну каалайт. Басып өткөн аралык 120 000 километрден ашпоосу керек дейт. Экинчи шарт болсо 2000-жылы же андан кийин чыгарылган болушу керек. Белгиленген баасы 4500 зеттен жогору эмес болушу. Кайсы машина анаранын шарттарына жооп берет? Келиңиз, ойлонуп көрүңүз. Эми суроону талдап көрөлү. Бул жеке контекстеги маселе, анаранын маселеси. Анаранын финансылык контекстте сандык шарттарда, белгилөөлөрдө, кандайдыр бир шарттарды, мына 3 шартты текшерүүгө карата берилген тандоо маселеси, тандоо. Демек, математикалык мазмун бул кандай болуп калды? Мазмун бул белгисиздик жана маалыматтар. Ал эми окуучунун кайсы иш аракетин текшерип жатат? Бул окуучунун чечмелөө иш аракети, математикалык маселелерди чыгарууда бул чечмелөө, маанилүү иш аракет болуп саналат. Маалыматтарды чечмелей алуу. Бул учурда таблицадагы маалыматтарды төмөнкү, жогорудагы шарттарда
чечмелей алышы текшерилет. Ушул эле контексттеги экинчи суроого келели. Кайсы машинанын кыймылдаткыч көлөмү эң кичине? Жогорудагы эле таблицанын негизинде эң кичине көлөмдү табуу керек. Бул учурда кантип биз чечимге келебиз? Окуучунун кайсы билимдери текшерилет? Же болбосо кайсы мазмун текшерилип жатат? Бул учурда математикалык сабаттуулукка берилген тапшырма колдонуу. Эмнени колдонушту? Кыймылдаткыч көлөмүн табуу үчүн берилген таблицадагы сандык маалыматтарды салыштыруу. Бул учурда көрдүңүздөрбү, мазмундук тилге экинчи суроодо алмашты, санга алмашты. Биринчисинде процесс чечмелөө болсо, экинчи суроодо колдонуу иш-аракетин текшерип жатат. Бирок контекст ошол эле. Контексттеги 4төн эң кичине ондук бөлчөктү тандоо талап кылынды. Же болбосо бул ондук бөлчөктөрдү салыштыруу, минимум санды табуу суралат. Туура жооп дельта. Рахмат. Андай болсо, биз ушул эле контексттеги 3-чү суроону карап көрөлү. Анара салык катары унаанын жарыяланган баасын кошумча 2,5% салык төлөшү керек. Альфа унаасына кошумча салык канча сом болот дейт. Бул жерде маселенин чечимин табуу үчүн балада кайсы билимдер керек болот? Салыкты түзгөн унаанын басынын 2,5% эсептөө талап кылынат. Бул учурда дагы мазмундук аймагы сан болот. Контекст жеке. Ал эми математикалык процесс, бул математикалык билимди колдонуу. Бул пайызды эсептөө эрежелерин колдоно алышы текшерилет. Рахмат. Биз сиздер менен 2018 жылдагы ачык тапшырмаларды карадык. Эми ушул эле контексттеги машина сатып алуу боюнча 22 жылы колдонулган визанын тапшырмасын карап көрөлү. Эми бул жерде Таня жаңы уна сатып алууну пландап жатат. Ал машина сатып алып, аны берилген биринчи жылы айдаш үчүн канча чыгым кетерин билгиси келип жатат. Жана ал чыгымдарды эсептегичти онлайн таап алды дейт. Бул жогорудагы эстиматор деп турат, ушул чыгымдарды эсептегичти колдоnuurун айтып жатат. Ал быйыл болжол менен 20 000 километр аралыкты басып өтөт. Күйүүчү майдын орточо баасы литрине 1,54 зетти түзөт. Болжолдуу тейлөө чыгымдары биринчи жылы 250 зет болуп саналат дейт. Демек, бул контекст жеке. Ошол эле машина сатып алуу маселеси коюлду. Эми суроолор кандай өзгөрдү? Келиңиздер бирге карайбыз. Сиздердин экраныңыздарда көрсөтүлүп жаткан бул Пизанын ачык сайтындагы маселе. Караңыз, автомобиль сатып алуу. Бул терезенин 2 колонкасы турат. Биринчи оң колонкасында бул берилиши, андан кийин суроо экинчи колонкада жайгашкан. Караңыздар. Уна сатып алуу. Бул жерде чыгымды баалоочуну кантип колдонуу керек экендиги үчүн ал жерде балдарга даяр сурам жүрүү, сурап билүү баскычы турат. Эми суроо. Таня эсептөөлөрдү кандай жүргүзөт? Танянын эсептөөлөрүнө таянсак, биринчи жылы кайсы машинаны сатып алуу жана айдоо ал үчүн эң аз чыгымга ээ болот. Же болбосо эң аз чыгымга ээ болгон машинаны тандашыбыз керек. Эми суроого жооп берип көрөлү. Суроого жооп берүү үчүн биз эстиматорду колдонобуз. Жогорудагы машина сатып алуу бөлүмүндө турган таблицадагы маалыматтарды колдонуу керек. Унаанын баасы
ал жерде унаанын баасын баардык салыктарды жана каттоо жыйындарын камтыганда ушул бааларга ээ экен. 8000 А машинасы, 8700 Б машинасы, 9900 С машинасы жана 10500 Д машинасы. Унаанын баасы деген талаага биз тиешелүү унаанын баасын коюп, андагы күйүүчү майды керектөө боюнча берилген 100 километрге литр канча чыгым кетерин жазылган санды жазабыз. Мисалы, А машинасы 8000 деп биринчи жолчого жазсак, күйүүчү май үчүн керектөөнү 18,9 деген маалыматты терип эсептеңиз дегенде басабыз. Бул жерде натыйжалары катарынан пайда болот. Демек, сиз 4 натыйжаны эсептеп көрүп, тиешелүү машина же болбосо эң аз чыгымга ээ болгон машинаны белгилейсиз. Анда эсептеп көрүңүз. Сайтка өтүү үчүн ссылканы колдонуп, түздөн-түз сайтта иштесеңиз болот. Видеону токтотуп, жоопторду негиздеп алыңыз. Келиңиз, андай болсо жоопторго келели. Таня сатып алууга даярданып жатканда туш болуусу мүмкүн болгон реалдуу турмуштук кырдаалдарды чагылдырууга арналган суроо болду. Ошондуктан чечим кабыл алууга жардам берүү үчүн интернеттен маалымат издеши мүмкүн экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде куралды колдонгондон кийин, кандайдыр бир эрежелерди, мынау эстиматорду колдонгондон кийин окуучулар туура жооп Б машинасы деп айтат. Бул 13785,6 Z. Биринчи жылы сатып алуу жана айдоо, тейлөө үчүн эң аз чыгым болорун көрүшөт. Бирок ал эң арзан баага ээ болгон унаа эмес. Ошондой эле күйүүчү май керектөөнүн эң төмөнкү курсу болгон дагы унаа эмес. Көрдүңүздөрбү? Биринчи жыл ичинде айдоо үчүн эң кымбаттан эң арзанга чейинки унаалардын тартибин карай турган болсок, Д унаасы, А унаасы, С жана Б унаасы. Демек, бул жерде мына ушул сыяктуу бир нече шарттарды текшерүү менен ушундай жыйынтыкка келебиз. Урматтуу коллегалар, бул жерде кайсы процесс болду? Бул жерде кайсы мазмун текшерилди? Бул жерде өзгөрмөлөр жана көз карандылыктар, колдонуу жеке процесси, жеке контекстеги маселе. Ошондой эле математикалык процесс бул колдонуу болду. Бул суроонун деңгээли 6 деңгээлдеги тапшырма эле. Кесиптештер, ушундай эле жол менен биз кийинки тапшырманы карап көрөлү. Бул тапшырма сиздер көрүп тургандай эле автомобиль сатып алуунун экинчи суроосу. Суроо. Автоунааны кайра сатуу баасы аны кийинчерээк кайра сатууга мүмкүн болгон болжолдуу баа деп түшүнөлү. Бул жерде мыкты абалда колдонулган машинаны 5% жылдык жыл үчүн ар бир жыл үчүн 5% төмөндөйт экен. Баштапкы баасынан 5% төмөндөйт. Эгерде Таня Д унаасын сатып алууну чечсе жана аны 3 жылдан кийин кайра сатууну кааласа, анда болжол менен баасы канча болот? Таня 3 жылдан кийин ушул машинасын канчага сата алат? Эгерде ал машинаны жакшы абалда эмне кылса, колдонгон болсо. Ооба. Келиңиздер, бул маселени чечүү үчүн сиз видеону токтотуңуз жана маселенин чечимин таап, жооңузду негиздеп отуруңуз. Келиңиздер, андай болсо биз жаңы машинаны сатып алгандан кийинки 3 жыл колдонгондон кийин кайра сатуу боюнча маселени талдап көрөлү. Сиздин жооңуз кандай болду? Эң жакшы абалда болгон унаа жыл сайын өз наркынан
5% жоготот экен. 5% төмөндөйт. Демек, Таня D машинасын сатып алды. Жана 3 жылдан кийин болжол менен ар жыл сайын өз наркынан 5% төмөндөгөн болсо, анда бул суроонун жообу 92,44 зетке барабар. Бул жолдо бул маселенин жообун биз болжол менен болгондуктан С вариантын 9000 деген жоопту тандайбыз. Эмне үчүн 9000 болду? Келиңиздер, эгерде сиздер жоопту негиздеп берем десеңиздер, анда комментарийге негиздемелерди калтырыңыз. Студенттер машинаны 3 жылдан кийин кайра баасын канча болорун аныктоо үчүн кайсы иш-аракетти аткарды, же болбосо кайсы математикалык билимдерди колдонду? Экспоненциалдык ажыроо же болбосо кайсы дагы ыкма менен чечүүгө болот. Бул жерде экспоненциалдык ажыроо катары таанып V барабар 10.500 каша бул жерде 5%ды алгандан кийин 0,195 сыяктуу формуланы колдонуу аркылуу же болбосо башка ыкма аркылуу, мисалы 10.500 кемитүү 10.500'дүн канчасы 10.500 үчүн 5%ды кемитүү. Демек, жыл сайын, демек, биринчи жыл үчүн 10.500'дүн 5% төмөндөгөн баасы канча болду? Мына ушул 9.975 болгон болсо, анда кийинки жыл үчүн 10.500'дөн алабызбы же 9.575'ден 5%ын алабызбы? Демек, бул учурда кийинки жылдыкын алабыз. Улам биринчи жыл үчүн, экинчи жыл үчүн жана үчүнчү жыл үчүн 5%дан алынат. Демек, бул итеративдик ыкма. Кандайдыр бир маселени, ушул сыяктуу маселени чечүүдө биз эмнеге маани беришибиз керек? Жыл сайын 5%дан деген сөздү туура түшүнүү, чечмелөө зарылдыгы келип чыгат. Бул жерде эгерде 15%ды 3 жыл үчүн 15% кемейт деген болсок, анда биз маселени туура эмес чечип алган болобуз. Биз сиздер менен азыр 2022 жылкы ПИЗАнын ачык сайтында берилген маселени талдап көрдүк. 2018 менен 2022 жылы кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз демек. Бул жерде маселенин коюлушу татаалдангандыгы, маселе жогорку деңгээлде экендигин байкадык. Демек, математикалык сабаттуулукка берилген тапшырмалар улам деңгээли жогорулагандыгын байкадык. Мындан биз мына ушуга карата берилип жаткан тапшырмаларыбызга маани беришибиз керек экен деп чечим кабыл алдык. Келиңиздер, бул жерде бизде кандай көйгөйлөр бар? Биз буга чейин математикалык сабаттуулукка даярдаганда кандай мамиле жасаганбыз? Биздин тапшырмаларыбыз кандай эле? Деген бир топ суроолор пайда болот. Ошондой эле биз бул көйгөй эмнеден келип чыкты? Кептин баары биздин мектеп окуучулары математиканы турмуштан бөлөк үйрөнүшкөндүгүндө эмеспи? Демек, эң кыйыны бул окуучулардын математиканы чечүүнү талап кылган кырдаалдарда табуу керек. Жыйынтыктап айтканда, математикалык сабаттуулук бул адамдын өмүр бою калыптанышы керек болгон маанилүү компетенттүүлүгү болуп эсептелет. Ал негизги математикалык түшүнүктөрдү жана операцияларды билүү гана эмес, аларды практикада колдоно билүү, ошондой эле математикалык интуицияны, логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнү камтыйт. Математикалык сабаттуулуктун калыптанышына бала кезинен башталып, өмүр бою уланат. Мындан кийинки сабагыбыз ушул сыяктуу практикалык иштерге багытталат. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.